Бардыгыбыз билгендей эле, ден соолук биринчи байлык. Азыркы учурда ошол эле ден соолугубузду сактаган бул биздин колубузда. Жакындарыбыздын ден соолугун сактаган биздин колубузда. Анын ичинде эмнелер бар? Ошол эле биздин жанагы медиктер айткандай эле жөнөкөй эрежелерди сактасак, колубузду бат-баттан жууп, убакыт учкан куш дегендей, азыркы учурда пандемиянын 5-айы болуп калды. Карантин башында көптөгөн адамдар карантинде отурганда мен мындай иштерди кылам, мындай пландарым бар, өзүмдүн ден соолугума кам көрөм, кандайдыр бир спорт менен машыгам деген ар кандай пландарыбыз бар эле. Тилекке каршы баардыгыбыздын эле пландарыбыз аткарылбай калды. Эмне үчүн? Эмне себептен? Анткенде бизде мындай учур болгон эмес. Биз даяр эмес болчубуз. Адам бирдеме жаңы башталганда тынчсыздануу болуп, ошол эле стресске кабылат. Стресске кабылганда биздин денебизде кортизол гормону чыгып, көптөгөн иштерибиз, ой жүгүртүүбүз, сезимдерибиз башкачараак болуп калат экен. Ошол кезде өзүбүзгө кандай жардам берсек болот? Эң негизгиси эле бул баардыгы билген бул күн тартип. Күн тартибин дагы баштаганда дагы ар кандай өзүнүн эрежелери бар. Ошол эле күндүн ар кандай убактылары бар. Активдүү сааттар, активсиз сааттар. Ошол жөнүндө бир аз айтып кетсек, эң биринчи бизге ушул карантин учурунда, пандемия учурунда, жумушта жаңы баштаган учурда бизге кандайдыр бир режим керек да. Эгер биз күнүбүздү саат 9-дан кеч эмес баштасак, бул бизди тартипке үйрөтөт экен. Ошондой эле турганда денебизге кам көрүп, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап, азыркы учурда интернет булактарында көптөгөн ар кандай көнүгүүлөр бар, бийлер бар, ырлар бар. Өзүңүзгө жаккан бир көнүгүүнү тапсаңыз болот. Анан кийин саат 10-дон 11-ге чейин мүмкүн ар кимдики ар кандай 12-ге чейин биздин активдүү сааттар деп коет. Бул учурда биздин денебиз, биздин ойлорубуз, мээбиз бирдеме жаңы маалымат алууга же жумуш кылууга муктаждыгы бар. Ошол кезде биз туура пайдалансак, балдарыбыз менен сабак окусак, же өзүбүздүн бүтпөгөн иштерибизди кылсак, биздин жанагындай иш аракетибиз көбүрөөк болот экен, результаттарыбыз көп чыгат экен.